Орус мафиясы АКШ'дан 1 миллиарддай доллар чыгарып кеткен. Америка менен Кытай Панама каналын талашууда. Киев өрттөнүп жатат, Орусияда бензин тартыш. Поштадан алтын уурдаган орус кызы аныкталды. Empire State Building чокусундагы сүйүү жана кылмыш. Harry Kane Пеленин рекордун жаңыртты. Саламатсыздар, бүгүн 2 июл АКШда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын айтып берем. Андыктан жакын отуруп, видеону аягына чейин көрүңүз. Американын күч органдары Medicare программасынын алкагындагы эң ири алдамчылыкты аныкташты. Прокуратуранын маалыматы боюнча, ашынган шылуундар Орусияда жашашат. Алар жалпысынан 941 миллион долларды Америкадан чыгарып кетишкен. Тергөө материалдарында айтылгандай, кылмыштуу топ мамлекетке дээрлик 10 миллиард доллардык жасалма эсеп фактураларды жөнөткөн. Тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча, уюшкан кылмыштуу топ 2022 жылдан бери АКШ аймагында 30га жакын компанияны сатып алып, аларды медициналык жабдууларды саткан мыйзамдуу бизнес катары каттатышкан. Бул компаниялар Калифорния, Техас жана Иллинойс баштаган бир катар штаттарда иштеген. Алар алдын ала Medicare системасына катталып, миллиондогон адамдардын жана миңдеген дарыгерлердин маалыматтарын мыйзамсыз колдонушкан. Ошол эле маалыматтардын негизинде бейтаптарга медициналык жабдуулар берилгендей көрсөтүлүп, мамлекетке төлөм талап кылган жасалма эсептер жөнөтүлүп турган. Прокурорлордун маалыматы боюнча 23 жылдан бери бул схема аркылуу алынган акчалар Кытай, Израиль, Пакистан, Сингапур жана Түркияга которулган. Учурда федералдык прокурорлор 12 адамга айып такты. Алардын арасында Орусиянын, Эстония, Чехия, ошондой эле Американын жарандары бар. Издөөдөгү адамдардын көбү АКШдан тышта жашашат жана аларга эл аралык издөө жарыяланды. Нью-Йорк шаарындагы Empire State Building имаратында адаттан тыш окуя болду. Орусиялык экстремалдар Иван Кузнецов жана Ангелина Николау дүйнөгө белгилүү бул имараттын эң бийик уштуу темир бөлүнүгүнө мыйзамсыз чыгып, ошол жерден Иван Ангелинанын колун сурады. Маалыматка ылайык, жуптар имараттын эл кирүүгө тыюу салынган техникалык бөлүгүнө өтүп, 443 метр бийиктиктеги антеннага чейин жетишкен. Ал жерде алар сүйүүнүн күчү бийликке болгон сүйүүдөн ашканда гана дүйнөдө тынчтык орнойт деген желекти көтөрүшкөн. Көп өтпөй Иван Ангелинага шакек сунуп колун сураган. Ангелина макулдугун билдирди. Окуяны Нью-Йорк полициясы дрон жана тик учак аркылуу көзөмөлдөп турган. Экөө төмөн түшкөндөн кийин полиция тарабынан кармалды. Учурда аларга имаратка мыйзамсыз кирүү, коопсуздук эрежелерин бузуу, өмүргө коркунуч жаратуу жана мүлккө зыян келтирүү беренелери боюнча айыптар коюлганы кабарланды. Белгилей кетсек, бул жуп буга чейин дагы дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү асман тиреген имараттарга чыгып келген жана алар жөнүндө Netflix даректүү тасма тарткан. АКШ президенти Дональд Трамп түндүк Дакотада сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар Панама каналын Кытайдын көзөмөлүнө өткөрүп бербестигин билдирди. Трамптын айтымында Панама каналын куруу учурунда АКШ көптөгөн жарандарын жоготкон. 38,000 people died. Биз Панама каналын курууда 38.000 адамдан айрылдык. Андан кийин эмне алдык? Биз аны жөн эле берип койдук. Биз өткөрүп берерибиз менен каналдан өтүү акысын 4 эсеге, андан кийин дагы 2 эсеге кымбаттатышты. Ошентип алар чоң киреше таба башташты. Панама каналы дүйнөлүк соодада эң маанилүү деңиз жолдорунун бири болуп эсептелет. Ал Атлантика менен Тынч океандарды туташтырып, дүйнөлүк жүк ташуулардын чоң бөлүгүн өткөрөт. Трамп буга чейин дагы Панама каналындагы Кытайдын таасири күчөп жатканы АКШнын улуттук коопсуздугуна жана соода кызыкчылыктарына коркунуч жаратылышы ыктымал экендигин эскерткен. Акыркы жылдары Кытайдын Панамадагы портторго жана логистикалык инфраструктураларга
инвестиция көбөйткөнү Вашингтондун көңүл борборунда кала берүүдө. Эми Орус-Украин согушу тууралуу 2-июлга караган түнү Киев шаары Орусиянын массалык ракета жана дрон чабуулдарына кабылды. Алдын ала маалыматтар боюнча андан кеминде 20 адам каза болуп, 90 адам жаракат алды. Чабуулдан 1901 жылы курулган тарыхый имарат өрткө чулганды. Орусия соңку айларда Украинанын аймагына чабуулдарын күчөткөнү менен акыркы мезгилде расмий Киевда жооп иретинде Орусиянын аймагындагы мунай базаларын жана күйүүчү май түзүмдөрүн дрон менен аткылоодо. Ушул эле 2-июлга болгон түнү Украина Нижегородскага дрон менен чабуул жасап, андан Кыстово шаарындагы мунай заводу жабыркады. Украинанын буга чейинки ушуга окшогон дрон чабуулдарынын кесепетинен бензин колонкаларынын өлкөсү деп аталган Орусиянын өзүндө күйүүчү майдын тартыштыгы байкалууда. Бул маселени Орусия парламентинде талкуулап, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко абалды ашкере драмалаштыруунун кереги жок экенин билдирди. Анын айтымында президент Путин күйүүчү май менен өлкөнү камсыз кылуу боюнча атайын жыйын өткөрдү. Ошол эле маалда Владимир Путин Орусия чет өлкөлөргө күйүүчү май сатууну убактылуу токтотконун жарыялады. Бирдиктүү экономикалык аймакка ЕСке мүчө мамлекеттерге бензин жеткирүү улантыла берет. Алардын катарында Кыргызстан дагы бар. Расмий Бишкек бензинди дээрлик толугу менен Орусиядан импорттойт. Мындай окуялар фонунда Кыргыз өкмөтү Чүй облусуна жайгашкан мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводуна бензинди 2 эсе көп өндүрүү тапшырмасын берди. Флориданын полициясы Орусиянын жараны Вероника Митинага 12 эпизод боюнча айып тагууда. Вероника Russians in America Telegram группасында элдерге адаттан тыш жумуш сунуштап келген. Атап айтканда, ал адамдар FedEx жана UPS поштасынан кымбат баалуу посылкаларды жолдон кармап, Вероникага берип турушкан. Дорал шаарынын полициясынын маалыматы боюнча 2025 жылдын августунан быйылкы жылдын апрелине чейин Вероника жок эле дегенде 3 кымбат баалуу посылканы уурдагандыгы аныкталууда. Алардын катарында $80,000 саат, 2 алтын тыйын жана ошондой эле $70,000 турган алтын куймасы бар. Жалпысынан келтирилген чыгым $87,000 деп айтылууда. Маалымат боюнча Митина Telegram аркылуу посылканын дарегин жана ал тууралуу маалыматты берип турган, ал эми аны ала турган адам жасалма документти көргөзүп, почтальондон кымбат баалуу буюмдарды жолдон тосуп алып турган. Бул ушундай экинчи жолку окуя. Май айында ошол эле Дорал шаарынын полициясы Орусиянын 43 жаштагы жараны Владимир Кудяковду да кармаган болчу. Ал да Russians in America Telegram группасы аркылуу жасалма документтер менен кымбат баалуу посылкаларды жолдон тосуп алып турган. Вероника менен Владимирдин ортосунда байланыш барбы же жокпу, ал азыр такталып жатат. Эми футбол жаңылыктарынан Бельгия Сенегалды акыркы мүнөттөрдө утуп, мелдештин кийинки баскычына чыкты. Сенегалдын командасы дээрлик 80 мүнөт бою Бельгияны 2-0 менен жеңип жаткан болчу. Бирок оюндун бүтөрүнө аз гана убакыт калганда алар эсепти теңеп, андан кийин акыркы мүнөттөрдө пенальти аркылуу жеңишти колдон жулуп алышты. Ошол эле маалда Англиянын командасы да кийинки баскычка чыкты. Кызыгы Африканын 3 командасы тең. Түштүк Африка, Конго, Сенегал үчөө тең 86 минутта өздөрүнө топ өткөрүшүп, жеңишти колдон чыгарышкан. Африка командалары үчүн 86 мүнөт кандайдыр бир сыйкырлуу күчкө ээ экен. Ал эми Harry Kane болсо акыркы оюнда 2 топ киргизди. Ал жалпы чемпионаттардагы 13 голу менен Пеледен өтүп, мыкты бомбардирлердин катарына кошулду. Көч башында 19 топ менен Месси, андан кийинки орунда 18 топ менен Эмбапе баратат. Эми оюндун кийинки бөлүктөрүнө келе турган болсок, Парагвай менен Франция күч сынашат, Марокко менен Канада беттешет,
Ошол эле маалда Америка Кошмо Штаттары Бельгия менен Бразилия болсо Норвегия менен өз бактыларын сынайт. Англия Мексикага туш келди. Ушуну менен биз жаңылыктардын соңуна келип жеттик. Биздин YouTube'дагы Мурас Медиа Америка жаңылыктары каналыбызга катталыңыздар. Амандыкта көрүшөлү.